Түздөн! Түз тұр! Түздені! Оңға! Саламатсыздар жоокерлер. Эркин тургула. Эркин тур. Урматтуу жоокерлер, кымбаттуу офицерлер, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары. Кыргызстан көз карандысыздыкка ээ болгон мезгил аралыгында дүйнөлүк коомчулук арасында өз ордун таап, көптөгөн мамлекеттер менен тең ата мамиле түзүп, карым-катнаш жүргүзүп келүүдө. Бүгүнкү күндө өлкө жетекчилиги жарандарыбыздын турмуш шартын жакшыртууга, алардын жашоосу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө болгон аракеттерин жумшап жатабыз. Мындай олуттуу аракеттер күч түзүмдөрүнө дагы багытталып келет. Себеби эгемендүүлүгүбүздү бекемдөөдө, эл жерибизди коргоодо күч түзүмдөрүнүн, анда кызмат өтөгөн жоокерлерибиздин орду канчалык экенин соңку мезгилде чек ара аймактарында орун алган окуялар даана көрсөттү. Биз акыркы кезде күч түзүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын чыңдап, күчтөндүрүү аракетиндебиз. Аскер кызматчыларынын айлык маяналарын жогорулатып, аларды турак жай менен камсыз кылууга, жоокерлердин кызмат өтөөсү үчүн татыктуу шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жаткан маал. Ошентсе да аскер кызматчыларынын ишмердигине кандай гана ийгиликтер болбосун, алардын артында талбаган эмгек, тер төккөн мээнет, майтарылгыс эрк турары баарыбызга белгилүү. Бүгүн биз бардык шарттар менен курулган казарманын салтанаттуу ачылыш аземинин алдында турабыз. Жаңы жыл алдындагы мындай жакшы саамалык менен жалпы аскер кызматчыларын чын дилимден куттуктаймын. Мындан ары бул жерге коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кыла турган Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин Бишкек шаарында жайгашкан 702 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы жайгаштырылат. Өздүк курам үчүн кызматка зарыл болгон бардык шарттар түзүлүп, материалдык техникалык базасы да чыңдалды. Кайгуул күзөт иштеринде ички аскер бөлүктөрүнүн жоокерлери алдыга коюлган милдеттерин так аткарып, мекен үчүн өтөгөн кызматтарын дагы арттырып, сапатын ого бетер жогорулатышат деп ишенемин. Урматтуу аскер кызматчылары, учурда жалпы эле коопсуздук маселеси олуттуу көйгөйлөрдүн бири экендигин баса белгилеп кетким келет. Бул багытта баарыбыз биримдикте чогуу аракет кылсак, сөзсүз оң натыйжасын берет. Элибиздин, жерибиздин тынччыгы үчүн ак кызматын кылып, коомдук тартипте коопсуздукту камсыздап келаткан ички аскер бөлүктөрүнүн өздүк курамына сиздерге ыраазычылык билдиремин. Силердин ант берип, мекен алдында кылып жаткан кызматыңарды эл билет, мамлекет сөзсүз баалайбыз. Эми салтанаттуу ачылып жаткан казармаңар ак жолтой болсун. Бул жайда кызмат өтөгөн ар бир жоокерге бекем ден соолук, кажыбас кайрат, дем күч каалайм. Кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык болсун, коомдук тартип жана коопсуздукка багытталган ак кызматыңарды уланта бериңиздер. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Кыргыз Республикасынын президентинин сыйлоо жөнү жарлыгы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-чи беренесинин 10-чу бөлүгүнүн 2-чи пунктуна ылайык жогорку атайын наамдар берилсин. Кезектеги генерал-майор наамы Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү полковник Алимбаев Абдикарим Карбековичке.
Кезектеги генерал-майор намы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин биринчи орун басары милициянын полковниги Бийбосунов Адылбек Качкынбековичке. Кезектеги генерал-майор намы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары милициянын полковниги Ашыркожаев Эркебек Жумабековичке. Кезектеги генерал-майор намы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары милициянын полковниги Ниязбеков Сүйүнбек Ниязбековичке.